Ахирет жөнөкөй күн эмес. Ал жөнөкөй күн эмес. Яумул хисаб, эсеп бере турган күн. Ар бир сөзгө эсеп беребиз. Ар бир кылган ишке эсеп беребиз. Ар бир неmatка эсеп беребиз. Сумма ла тусалунна яума идин анин наим. Силер сөзсүз сураласыңар немат тууралуу кыямат күнү. Жутуп аткан абабызга суроо бере турган күн келет. Ичип аткан сууга суроо бере турган күн келет. Уктап аткан түнгө суроо бере турган күн келет. Көзгө суроо бере турган күн келет. Кулакка суроо бере турган күн келет. Сурак бере турган күн келет. Жооп бере турган күн келет. Тилибизге жооп бере турган күн келет. Ден соолукка жооп бере турган күн келет. Акылыбызга жооп бере турган күн келет. Жаныбызга жооп бере турган күн келет. Мал мүлкүбүзгө жооп бере турган күн келет. Кайдан таптың, кайда сарптасың деген суроо бар. Кайда жанды сарптадың, жаштыкты кайда сарптадың деген суроо бар. Билимге суроо берген, суроосуна жооп бергенге күн келет. Ар бир неmatка Алла Таала айтып койду, Кур'ан бул. Менин сиздин сөзүңүз эмес. Адамдардын, инсандын сөзү эмес. Периштелердин, пайгамбардын сөзү эмес. Бул ааламдын кожоюнун сөзү. Ааламдын жаратуучусунун сөзү. Сумма ла тусалунна, кийин сөзсүз силер сураласыңар. Яума идин, кыямат күнү, анин наим, немат тууралуу сөз сураласыңар. Алла нематты берди. Ошо нематты туура иштеттиңби же арамга иштеттиңби? Алла байлыкты берди. Бул сизде немат, бул сизде аманат. Ушуну сиз адалга иштеттиңизби же арамга иштеттиңизби? Жооп бересиз. Яумул хисаб, жооп бере турган күн. Эч ким жооптон кача албайт. Кандай эч ким өлүмдөн кача албайт, эч ким кыямат күнү жооптон кача албайт. Бүгүн өлүмдөн качкан адам барбы? Көрсөтүңүзчү мага. Көрсөтүңүзчү. Ааламда ким деген кандай деген залымдар болгон. Ким деген ушундай тирандар болгон. Каякта бүгүн чирип кетти го, чирип. Чирип кетти го, чирип. Кыйкыргандар гана, акылдуулар гана, академиктер гана, менмин дегендер гана 100 жыл мурдагы. Гана 100 жыл мурдагы кыйкыргандар бүгүн барбы? Каерде алар? Жооп бере турган күн бар. Ошон үчүн Алла Таала бизге акыл берди. Ойлонуп сүйлө, жакшы сүйлө, жумшак сүйлө, жылуу сүйлө, чырайлуу сүйлө, чын сүйлө, жүрөгө жагымдуу сүйлө, башын биритирген сүйлө, Алла разы болгон сөздү сүйлө, Алла разы болгон сөздү сүйлө. Муну Алла Субхана ва Таала берди. Анткени сүйлөгөнүңдүн баары жазылат, кылганыңдын баары жазылат. Кайсы амалды кылсаң жазылат. Сүйлөбөй эле. Кол менен кылган амал жазылат. Эмнени бердиң, эмнени алдың, кантип кол койдуң, кол менен кылган амал жазылат. Оюңуз, Аллаху акбар, күмөнүңүз да жазылат. Күмөн. Алла Кур'анда айтат: "Я айюхаллазина аману", ey iman keltirgenler, "İçtenibu katiran minaddan, inna ba'daddan ism." Көп күмөндүн. Силер сактангыла күмөндөн. Жаман ойлогондон сактангыла. Жаман күмөн сүрөгөндөн сактангыла. Алла буйрук берип атат. Жаман күмөн кылба мусулмандар тууралуу. Мусулмандын артынан айып издеп түшпө. Алла сен артыңан түшөт. Алла үйүндө отургусуп туруп айыбын ачып коет. Мусулмандын айыбын издебе. Айыбы ачылып калса жашыргандын аракетин кыл. Мусулмандардын баары бир тууган. Тазалыкка чакыр, оңолууга чакыр, ынтымакка чакыр, достукка чакыр, тазалыкка чакыр, биримдүүлүккө чакыр, бөлүнбө, жарылба. Аллага кыямат күнү биз жооп беребиз.